Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Urmatlı mekendeshler, qadırlı musulman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала барыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым барыбызды сактасын. Караңыздар тугандар, динибизде Алла Таалам ниет деген бир баалуулукту берген да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иннаман а'малу бин-ният." Амалдардын баары ниетке жараша. Yani innaman a'malu bin-niyat degeni innama savabul a'mal bin-niyat. Bul amaldardın sowapтору niyetke жараша берилет. Эртеге кыямат күнү Алла Таала чакырат, сен бергел. Ниетиңе жараша сowап алып кете бер. Sen niyetin кандай эле, ошого жараша сowап алып кет. Sen niyetin кандай, ошого жараша сowап алып кет. Ошондуктан бул ниет амалдын имамы. Daima adam balası niyetini oңдоп туруш керек. Niyetine gözömöl, göz salıp turuş gerek. Niyetin bekemdep turuş gerek. Niyet buzulmasın. Riyakörlükke girip ketpesin, ucupka girip ketpesin, dünyanın niyeti olup kalmasın. Kalыс Allah'ın razıçılığı için olsun. Her bir amaldın, gülgönübüzdagı, kaygırganыбыздағы, ачыбыздагы, тогубуздагы, сапарыбыздагы, үйүбүздө да кандай гана болбосун ниет. Ниет болбосочу бир дагы амалга сowап берилбейт. Бир да амал кабыл болбойт. Ниетсиз бир дагы амал кабыл болбойт. Кабыл болбойт. Канча гана укмуш кыла бер, ааламды, бүткүл дүйнөнү сарта берсең дагы ниети жок, кабыл эмес. Өмүр бою ораза тутсаң ниетсиз кабыл эмес. Өмүр бою намаз окусаң ниетсиз кабыл эмес. Ошон үчүн иннама юб'асун нас ала ниятихим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: адамдар эртеге кыямат күнү ниеттерине жараша тирилет. Ниеттерине жараша тирилет. Ошон үчүн биздин ниетибиз ушундай болсун тугандар. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн дин үйрөнөйлү. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн динде жашайлы. Үйрөнгөнүбүзгө амал кылайлы деген мааниде айтам. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн дин таркатайлы. Мына биздин ниеттер кандай болуш керек? Ушунун баардыгын ахиретте. Ахиретте түбөлүктүү ахиретте ниет кылсак, Алла Таалам анын берекесинен дүйнөнүн дагы мөмө жемиштерин бизге бере берет. Таасирлерин бере берет, жакшылыктарын бере берет, нурларын бере берет. Ал тура таптакыр гыжалат боло турган кереги жок. Эми өткөнкү сабакта Каусар biz кыска сүрөдөн келдик эле, Фатиханы айтып, Ихлас Фалак Насты айтып, Каусар. Бул Алла Субхана ва Тааlanын пайгамбарыбызга тартуулаган улуу белеги, бейиштеги чоң дария, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын чоң көлү. Ошол көлдөн бардык адамзатка жакшылык таркайт, бардык адамзатка береке таркайт, бардык адамзатка Алла Субхана ва Тааlanын тартуулары, ыролору, бардык ушулар Алла Субхана ва Таала нематтары таркайт. Жада калса бардык пайгамбарлардын дагы көлдөрү ошол пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын Каусар көлүнөн таркалат. Бирок ошодо биз айткан элек, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтат: эртеге кыямат күнү мен үммөтүмдү таанып алам. Бардык адамдар келип менин көлүмдөн суу ичкенге чаңкаганда, келгенде мен өзүмдүн үммөтүмө бери тартып, өзүмдүн үммөтүм эмеспи, аны ары бар деп турам дейт да. Кантип таанып аласыз дегенде, гуррал мухажжалин айткан эле, 5 кашка болуп келет үммөтүм. Пешенеси машаалла. 5 кашка деген ошо дарат алгандын таасирлери, ошонун нурлары жүзүнөн чыгып жаркырап турат. Эки колунан чыгып жаркырап турат, путтарынан чыгып жаркырап турат. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Каусар көлүндө сиздерди, биздерди bu dünyada darat alıp жүргөн kişi ошону тааныйт. Дарат албаса мен тааныйт. Дарат албаса кайсы жагы жаркырайт? Дарат албаса руханияты эч кандай жаркылдабайт, ахирети эч кандай жаркылдабайт ал.
Ошондон дарат бул ибадат. Пайгамбарыбыз буну толук кылгыла деп айткан. Толук алгыла, чырайлуу алгыла деген даратты. Буну ибадат деп. Мүмкүн болушунча дарат алып атканда ортодо башка адамдар менен сүйлөшпөй алыш керек. Хадистерде келет, дарат алып атканда бирөө салам айтса, саламга салам кайтарбай эле кой дейт. Бул ибадат деп. Зарылчылык болуп калса мейли эми айтып коебуз, сүйлөп коебуз, бирок мүмкүн болушунча көңүл буруш керек, бул мен ибадат кылып атам депчи. Алла Тааланын тазалыкка берген буйругу, я Алла, мына ушу денемди тазалап атам, сенен суранычым мен ички дүйнөмдү тазала. Сенен суранычым мен ички дүйнөмдү тазала деп. Алладан ушу тилек менен тазалануу, агаруу, оңолуу, ушу тилек менен дарат алсак, Алла Таалам ички дүйнөбүздү тазалайт. Ички дүйнөбүздү тазалайт Алла субханаху. Жана ушундай пайгамбарыбыздын хадистерине бекем ишенейли. Бетибизди жууп атканда көз менен, мурун менен, тил менен болгон күнөөлөр кечирилет. Колубузду жууп атканда кол менен кылган күнөөлөр, путубузду жууп атканда пут менен баскан күнөөлөр. Бу дарат күнөөлөрдү жууйт бул. Таза кылып намазга даярдайт бул. Намаздын ачкычы, намаз бейиштин ачкычы. Бейиш намазсыз ачылбайт, намаз даратсыз ачылбайт. Ошон үчүн даратта Хауз-ы Каусарда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мени танысын десеңиз, урматтуу ага, эни, эже, карындаш, анда биз бу дүйнөдө дарат менен жүрөйлү, дарат алып жүрөйлү. Дин соолугубузга да пайда экен, ырыскыбызга да пайда экен. Намазды эшик ачылып атса, намаз аркылуу бейиш ачылып атса, пайгамбарыбыз айтат, даратты жакшы алып туруп, толук кылып туруп. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу десе, бейиштин 8 эшиги ачылат ага, бир эшик эмес. Кайсынысынан каласа кирсин деди. Өткөндө айттык, Абу Дауудтун риваятында, Муслим Тирмизинин риваятында дагы кичине кошумчасы бар. Асманды карап туруп айтса дейт. Рафа расаху ила сама. Асманды карап туруп айтса. Андан кийин Аллахумма жа'ални минат таввабин ва жа'ални минал мутатаххирин. Я Алла, мени кимдердин катарына кошкун? Тооба кылуучулардын. Мени кимдердин катарына кошкун? Таза жашагандардын, таза адамдардын. Жүрөгү таза, пейли таза, аң сезими таза, ою таза, руханияти таза, денеси таза, ушуларга кошкун. Минал мутатаххирин. Булардын баардыгын Каусар суусундагы өткөнкү сабактагы айтып атканбыз туугандар. Демек, бул дарат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканына караганда, бул Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн өзгөчөлүгү экен. Башка үммөттөргө, бизге чейинки үммөттөргө мындай берилген эмес экен. Бул Мухаммад алейхиссалам үммөтүнүн шарапы, то есть шарапаттуулугу, макамы, сыйы, урматы, мартабасы, даражасы булчу. Пайгамбар ошо менен тааныйм деп атканычы, имам Навави рахматуллахи алейхи ушинтип айткан: "Тариду алейя гурран мухажжалин мин асарил вуду." Эртеги менин үммөтүм ошол Каусар көлүнө келгенде колуман суу ичейин депчи, алар пешенелери аппак, мындайча айтканда, буга эми бул 5 кашка атка окшоп туруп атат да, ташбих берилип атат. 5 кашка ат бир үйүрдөн, кара ат, бар тор аттардын арасынан 5 кашка ат узактан билинип тургандай, көрүнүп тургандай. Мен да ошончо миллиард адамдардын арасынан өзүм үммөтүмдүн ушул жүзүнөн 2 кол 2 бутунан ушундай нур чыгып, жаркырап, дарат алган жеринен ушундан таанып алам деп атат да. Таанып алам деп атат. Бул кайсы? Мин асарил вуду. Тараттын таасиринен. Тарат алып жүрсөң болот, тарат албасаң болбойт бул. Так. Бун айтты: "Ал-вуду мин хасаити хадихил умма задаха Аллаху таала шарафан." Бул Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн өзгөчөлүктөрүнөн. Алла Таалам үммөттүн шарафаттуулугун дагы көбөйтсүн. Бирок башка кээ бир адамдар айтат, бул пайгамбарыбыздын үммөтүнү өзгөчө деп айтса болбой калат. Эмне үчүн? Хадисте келет, пайгамбарыбыз ушу даратты алып туруп, "Хада вудуи ва вудуул анбия кабли." Ушул дарат менин даратым жана менден мурда өткөн бардык пайгамбарлардын дараты деп айткан. Анда кандай өзгөчөлүк болуп калды десе, имам Навави рахматуллахи алейхи 2 түрү менен жооп берет буга. Биринчи жооп, бул азыркы экинчи айткан хадис, бул заиф хадис. Мейл заиф хадисти мойнубузга алган чакта дагы пайгамбарлардын дараты деп айтып атат пайгамбарыбыз. Үммөтүнүн дараты деп айткан жок да.
Ошон үчүн пайгамбарлар дагы ушундай даават алып жүрүшкөн экен. Ана бул үммөткө Алла Таалам пайгамбарга эле берип койбостон, пайгамбардын үммөтүнө кошо берип атпайбы? Мына Аллах а'лам бис-саваб. Кандай болгон чакта дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эртеге кыямат күнү өзүнүн үммөтүн тартып башка үммөттөрдү ары бар дегени ушул жерде бир киши сурооту болуп калышы мүмкүн. Пайгамбарыбыз бүткүл ааламга мээримдүү болуп келсе, башкаларды эмне түртөт? Башкаларды эмне тияка бар? Иса пайгамбардын үммөтүн, Муса пайгамбардын үммөтүн, Ибрахим пайгамбардын үммөтүн, Нух пайгамбардын үммөтүн, башкаларды барып өзүнүкүн бери чакырат. Өзүнүн үммөтүнө жолдомо, багыт көрсөтүп турат. Башкаларга ары бар деп турат. Бул инсаптуулук, бул адилеттүүлүк. Булчу. Себеп дегенде мындай дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай айтып атканы, ар бир үммөт өзүнүн пайгамбарынын көлүнөн суу ичсин дейт да. Ар бир үммөт. Бул жерде бизге ушундай бир ой келип калбасын. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ажвадан нас, адамзаттын эң берешени, адамзаттын эң жоомарты, анан өзүнүн көлүнөн суу бергенден сараң деген бир ой келип калбасын дейт. Сараңдыктан кылган жок буну. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адилеттүүлүктөн ар бир үммөт өзүнүн пайгамбарынын көлүнөн суу ичсин деп ошондуктан кылып атат. Бул деген инсаптуулук, бул деген пайгамбар Мухаммад алейхиссалам өзүнүн бир тууган дейбизби? Пайгамбарлардын бардыгы бир тууган. Адамзаттын бардыгы эле бир тууган. Ыймандуулар бир тууган. Пайгамбарлардын аларды эске алып, башка пайгамбар бардыгы эле пайгамбарыбызга келет экен да. Ана пайгамбарыбызга деген жок. Пайгамбарыңа бар дейт экен да. Болсо тиякта пайгамбар капа болуп калбайбы? Бардыгын эле пайгамбарыбыз берип кое турган болсо, Алла намиса. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын эң жоомарты, эң берешени, адамзаттын эң кол ачыгы, бүткүл ааламдын ырайымы. Тирмизи шарифте келет. Самура ибн Джундуб радыйаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз айткан: "Инна ликулли набийин хаудан." Ар бир пайгамбардын хаузу болот, көлү болот. "Ва иннахум ятабахауна айюхум аксару варидатан." Жана пайгамбарлар сыймыктанат экен. Менин көлүмдө шумага келип көп суу ичкендер көп болобу же тигиникиндеби деп. Баягы бул коноктогу жарыштай болуп атат да булчу. Машалла, ким канча бебешаранын курсагын тойгозот деген жарыш да. "Ва инни аржу ан акуна аксарахум варида." Пайгамбарыбыз айтат, мен үмүттөмүн дейт Алла Тааладан, ошолордон бардык пайгамбарлардан менин ошо көлүмө келип суу ичкендин саны көп болот го дейм дейт. Суу ичкендин саны көп болот го дейм. Бирок бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ошол көлмөсүнөн суу ичкенге бир шарт бар да. Пайгамбарыбыздын шариятында жүрүш керек. Пайгамбардын шариятын карманыш керек. Үйрөнүш керек. Ошондо жашашканга аракет кылыш керек. Себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына дагы менин үммөтүм экен деп айтканда эмне кылды эле? Ухтулижу. Мааниси кандай? Аны аркага түртүп, кары тартып. Анан пайгамбарыбызга айтылган, сен билбейсиң. Сенен кийин булар эмне иш кылганын. Сени шариятыңы таштап коюп эле өздөрүнүн напсисинин шариятын токуган булар. Ошондой болуп калган үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шариятына амал кылып, ошо амалда мээнет кылуу. Мына ошо. Кыскасы айтканда, "Фаман кана фид дунья кад ушриба калбуху иманан Мухаммади ва шар'ан Мухаммади удина лаху фи шурб йауман кияма мин хаузин наби саллаллаху алейхи ва саллям." Гиб бу дүйнөдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шарияты менен, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген иманы менен ичириле турган болсо, иншалла кыямат күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көлмөсүнө суу ичирилет ага дейт да. Ага ошондой. Ал эми мунафыктарга, муртаттарга эч кандай ал жакта жай жок. Аларга эч нерсе берилбейт. Бая силерге айткандай, бунун бардыгы Алла субханаху ва тааланын бергени. Жана бул хадисте өткөндө айткан элек, бул мутаватир хадис. Ким инкар кылса имандан ажырап калат. Бул хадис мутаватир хадис. Абу Хурайра разыяллаху анху айткан, мен буну канча жолу укканмын дейт буну. Кандай болгон чакта дагы жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга тоофик берсин. Алла тааланын баарыбызга пайгамбарыбыздын ошо берекелүү колдорунан
берекелүү хаузы каусар суусун ичкенге насип кылсын. Амин. Инна атойнакал каусар. Кудай кааласа кийинки сабакта фасалли ли роббика ванхар. Себептен бүгүн азыр атай умрачыларды айтканбыз. Булар эми иншалла бир жакшы үмүт менен, жакшы ниет менен алдыда улуу сапар турат. Ушул кээ бирлери 15 күнгө, көпчүлүгү эле 15 күнгө баратат го дейм. Ушул 15 күндү кандай өткөрүп келиш керек, кандай кылыш керек, убактыбызды кантип сактайбыз, кандай баалуу кылабыз. Ушул тууралуу иншалла бир аз сиздер менен болсо да Кудай кааласа иншалла бир ыймандашып